лет, хороший, И если вы разрешите, я хотел бы, у нас сегодня несколько было мероприятий, я нигде не говорил, хотел вот сейчас перед вами, перед врачами выступить, сказать огромную благодарность губернатору Орской области Жарасул Байке. Рахмат вам большое за то, что поддерживаете, наши проекты, всегда открыты, всегда сотрудничаете и делаете все для того, чтобы привлечь сюда инвестиции, и для того, чтобы улучшить жизнь людей и в Орской области, и не только. Спасибо вам огромное за это. Хотел бы большое спасибо сказать бывшему вашему Элекмату Алтынбеку, который бегал, старался и делал все для того, чтобы мы вот эти проекты все здесь делали. Спасибо вам всем огромное и извиняюсь за то, что так долго. Ассаламу алейкум, урматтуу Куршап айыл аймагынын тургундары. Мына бүгүн биз өтө сонун жакшы самалыктарга күбө болуп отурабыз. Жакшы бир самалыктардын үстүндө, ачылыштардын үстүндө болдук. Тактап айтканда бүгүн мына эртең менен Куршап айылына таза суу келип, ошонун ачылышында болдук. Андан сырткары мына интернат гимназия, интернат мектеп салынып атат. Анын капсуласынын салынуу аземинде болдук. Андан сырткары эң негизги баса белгилеп айтып кетүүчү жагдай бүгүн мына Алланын үйү мечиттин ачылышында болдук. Андан сырткары мына азыркы учурда Ас-Сафа коомдук бирикмеси тарабынан жалпы оорукананын капсуласынын салуу аземинде болуп отурдук. Ушулардын баарына себепкер болгон, жардам берип аткан Ас-Сафа коомдук бирикмесине Куршап айылдык кеңешинин депутаты катары өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле ошого көмөктөшкөн жарандарга терең ыраазычылык билдирем. Ушул иштерди Куршап айыл аймагы үчүн атайын сүйлөшүп, тартып келген ошол инвесторлор менен терең байланышып иштеп жаткан, тартып келген өзүбүздүн жаран мурдагы айыл өкмөт башчыбыз Ташиев Алтынбек Аликовичке терең ыраазычылыктарды билдирем. Жараткан Алла андан жана анын үй бүлөсүнөн ыраазы болгон болсун. Кудай буйруса, ушул самалыктардын ачылыштардын үстүндө дагы чогуу биргеликте болобуз деген үмүттөмүн.